Ош комплексиги оорукана долбоору Кытай Республикасынын экономика министрлиги тарабынан кайтарымсыз гранттын эсебинен курулат. Курулуштун жалпы аянты 12.500 чарчы метр аянтты түзөт. Ош комплексиги ооруканасы Кытай өкмөтүнүн кайтарымсыз гранттын эсебинен курулууда. 150 орунга ылайыкташкан бул 3 кабаттуу ооруканада негизинен 3 чоң корпуста турат. Бул бөлүктөр ортодогу галерея аркылуу бириктирилет. Оорукана бардык заман талабына шайкеш келген шарттары, медициналык жабдыктары менен бирге курулат. Мунун ичине амбулаториялык, стационардык, илимий изилдөө, кеңсе, көмөкчү бөлмөлөрү жана тез жардам унаалары кирет. Курулуш менен биргеликте бүт ошол бүгүнкү талапка жооп бере турган медициналык оборудованиялар менен толук камсыз болот бул больница. Мындайча айтканда бул больница ошол түштүктөгү номер 1 больницалардын бири болот, Кудай буйрса, бүтсө. Курулуш 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере ала тургандыгын курулуш ишин жүргүзүп жаткан Top International Engineering корпорациясы компаниясы бекемдеди. Айтмакчы, бул компания Кытайдагы эң ири, күчтүү деп саналган 500 курулуш ишканасынын катарына кирген мамлекеттик деңгээлдеги ишкана экен. Бул долбоор Борбор Азия боюнча эң ири, эң көлөмдүү деп айтсак болот. Кытай эли менен Кыргыз элинин соода-саттык, маданият, экономика, айыл чарба багытында кызматташуусу тереңдеп келе жатат. Буга биздин Кытай мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян менен Кыргыз өкмөтүнүн жетекчилери ортосундагы сүйлөшүүлөр да далил. Эки өлкөнүн достук алакасы мындан да артып жатканынан кабар берет. Мында 100 курулушчу эмгектенүүдө. Бирөөлөр келечекте сыймыктанаар эмгек өтүп жатканына кубанса, айрымдары кайталангыс жаратылышы бар өлкөгө келип иштеп калганына сүйүнгөнүн жашырбайт. Кыргызстанга алгач келгенде эле мага бул өлкөнүн абасы, жаратылышы абдан жакты. Эли меймандос келет экен. Бул жерде мен бир топ досторду таптым. Кийин Кудай кааласа бир канча бир 10-15 жыл өткөндөн кийин биз дагы барыбыз сыймыктанабыз. Чтобы биз дагы ушул жерде иштегенбиз, өз салымыбызды кошуп иштегенбиз деп кийин биз дагы өзүбүз сыймыктанып айтып жүрөбүз. Ош шаарында көпүрө салуу мурдатан эле актуалдуу маселе болуп келген. Буга шаардын калкы менен унаалардын саны тез ылдамдык менен өсүп жаткандыгы негиз болууда. Шаардыктардын ички инфраструктурага, анын ичинде Ак Буранын эки жээгин бириктирген көпүрөлөргө болгон муктаждыгы эбак бышып жетилген. Өкмөт жолдорду, көпүрөлөрдү курууну, жалпы эле инфраструктураны жакшыртууну артыкчылыктуу багыт катары белгилейт. Кыргызстандын бардык аймактарында бул багытта инвестицияларды тартуу иши колго алынган. Алсак, акыркы 5 жылда мамлекеттик бюджеттен 193 миллион сом бөлүнүп, 21 жаңы көпүрө салынды. Алардын катарында Ош шаарындагы 2 көпүрө да бар. Өткөн жылдын 28 октябрында шаардыктарга пайдаланууга берилген узундугу 265 метрди түзгөн эстакадалык көпүрөнүн кызыл лентасын президент Алмазбек Атамбаев кесип, Ош шаарынын тургундарын көпүрөдөй данакер болууга чакырган. 31 август күнү кызыл лентасын премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков кесип берген экинчи көпүрө кала тургундарына эгемендик күнүнө белек болуп калды. Президентибиз берген Россиялык гранттан үнөмдөлгөн акча бул ошол 3-чү көпүрөгө деп ар дайым айтып келе жатабыз. Ушул 3-чү көпүрөгө арналат. Мына ушул эки көпүрөгө бөлүнгөн акча каражатын сарамжалдуу пайдалангандын эсебинен кала бийлиги 3-чү көпүрөнү салууну баштады. Россиялык гранттын эсебинен курулушу башталган 3-чү көпүрө Сай бою көчөсү менен Тилеке Батыр көчөсүн бириктирет. Көпүрөнүн салыштын максаты мына шаардагы тыгындарды өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Ушул тыгындарды азайтуу максатында Ленинградский көчөсү менен тиги стадион аркылуу чыккан Ленин көчөсүнү бириктирүү болуп эсептелет. Курулуш иштери мына бүгүнкү күндө уже башталды. Кудай буйруса, бул көпүрөнүн курулушу где-то бир 2017 жылдын май айларына бүтөбүз деген пландарыбыз бар. Көпүрө Ак Буранын эки жээгин гана бириктирбесе, шаарда жашаган бардык этностордун ынтымактыгын бириктирген достуктун, келечектин көпүрөсү болорун кала бийлиги белгилейт. Ушундан улам жаңы курулуп жаткан көпүрөгө улай жаштар үчүн көргөзмө аянтча кошо салынмай болду. Шаардыктардын эс алуучу жайыны куруп атабыз. Бул ушул Ак Бура дарыясынын үстүндө жайгашат подиум. Бул жерде мода көрсөткөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Көпүрөлөр менен катарлаш эле жолдор экономикада гана эмес, күндөлүк жашообузда да өтө чоң роль ойноору бышык. Андыктан талапка жооп бербеген жолдор кеңейтилүүгө жана оңдоого муктаж экендиги байкалууда.
Сайбой көчөсү аркылуу Нурматов көчөсүнөн Монуев көчөсүнө чейин 2 километр 300 метр вело жол салынууда. Буга ылай көчөдөгү спорт комитетинин алды менен Ленин көчөсүнө чыгуучу 350 чакырым жол да түшөт. Бул көпүрөлөрдүн ишке кириши менен жол кырсыктары азайып, шаардагы жол тыгындары 20% кыскарышы мүмкүн экендигин адистер белгилейт. Бул жолдун ширинасы биякты калганда Сай бою менен кеткенде 2 километр 300, мына Ленинградский көчөдөн Сай боюна чейин 350 метрди түшөт. Ош шаарында курулушу кызуу жүрүп жаткан соц объекттердин катарында мектептер да бар. Билим берүү тармагына республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар жылдан жылга көбөйүүдө. Азыр республикалык бюджеттин 19% билим берүүгө жумшалат. Эгерде 2015 жылы билим берүүгө 25,4 миллиард сом бөлүнгөн болсо, өкмөт бул көрсөткүчтү быйылкы жылда 28,2 миллиард сомго чейин көтөргөн. Каражаттар баарынан мурда республиканын региондорунда жаңы мектептерди курууга, окуу китептери менен камсыздоого, педагогикалык кадрларды толуктоого жана бул жылга 82 жаңы мектеп жана спорт залдарды курууга багытталган. Мунун ичине курулушу жүрүп жаткан Оштогу 4 мектепте бар. Келечекке салынган эң натыйжалуу инвестиция бул балдардын билимине жумшалган акча. Азыркы тапта Ош шаарында мектеп жашындагы балдардын саны 59 миңге жакындады. Шаарда жалпысынан 53 мамлекеттик, 9 жеке менчик мектеп бар. Мындан улам аймакта мектептерде орун таштыштыгы күч. Анткени айрым мектептерде бир класста 50-55 окуучу отурган учурлар кездешет. Биз турган райондо 720 орундуу мектеп, андан сырткары Ош шаарынын четинде жайгашкан айылдарда такыр эле мектеп жок жерлери бар. Мисалы ала турган болсок, дачный участка деп айтып коебуз. Ошол жерде Ирригатор айылында такыр мектеп жок болгон. Буга чейин Союз мезгилинде да ал жерде мектеп болгон эмес. Мына бүгүнкү күндө ошол жерде 275 мектептин курулушу, орундуу мектептин курулушу кызуу жүрүп атат. Кудай буйруса, эмки жылга ал мектепти дагы шаардыктарга тартуулайбыз. Андан сырткары Тейки айылында, Жибек жолу аймагында мектептер түшүп атат. Ал эми мектепке чейинки балдарды бала бакча менен камсыз кылуу иш-аракетинин негизинде Ош шаарында соңку 9 айда 4 бала бакча курулуп пайдаланууга берилди. Ош шаарында 1 жаштан 7 жашка чейинки балдардын саны 39 миңди түзөт. Анын учурда 13,5 миңге жакыны бала бакчаларга барат. Жергиликтүү бийликтин маалыматында кеминде дагы 40 бала бакча куруу зарылчылыгы жаралууда. Ал эми Ош шаарында учурда 31 муниципалдык жана 22 жеке менчик бала бакча бар. Келечек мундардын ден соолугун чыңдоо маселеси да көңүл борборунда. Ош шаарынын Сайбой көчөсүнө ФИФАнын каржылоосу менен балдардын футбол академиясы курулуп жатат. Курулуштун жалпы суммасы 1 миллиард АКШ долларына бааланган. Это будут дети именно приезжие с региона. Бул спорттук жайга 2000ден ашуун бала машыга алат. Мында балдар үчүн баардык заман талабына ылайык шарттар эске алынган. Азырынча балдарды кабыл алууну 6 жаштан баштасакпы деп ойлоп турабыз. Бул боюнча дагы тандоо комиссиясы иш алып барат. Мындагы 23 бөлмөдө алыскы аймактардан келген 60 өспүрүм жатып спорт менен машык алат. 2017 жылдын март айында пайдаланууга берилүүчү бул академиянын 200га жакын баланы кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Миргүл Бокошева, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош шаары.